Мекендештер, Москва шаарына такси тармагында ким иштесе, подключашка издеп жүрсө, ушул астыдагы номерге чалыңыздар. Парктын проценти 1,5, парковый самозанятый, а договор менен кирсеңиздер 4%. Так что бул паркта эч кандай проблема болгон эмес, и болбойт дагы. Так что кеттик иштейли. Азыр иш катып атат. Москвада кар жаап атат дегендей, коэффициент күйүп атат. Кеттик. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Кирип келген жаңылыңыздар менен ушу жаңы жылыбыз жакшылардан болсун, жүрөктөрүбүзгө иман берсин. Бул видеонун чыгарылышынын себеби просто бул алдамчылар Москва шаарында өтө көбөйүп кетти. Мындай айтканда шакалдар көбөйүп кетти да. Ошого карата ушу жаңы жылыбызда шакалдар азайып, жүрөктөрүбүзгө иман берип, көбүрөөк адамдарды жакшы жака Кудайым үндөсүн. Бул чыгарылышта Москвадагы бир машинист анда бир түрү чыгыптыр. Аны азыр алдыда көрөсүздөр. Бул баланын аты Талгат. Салам алейкум Талгат. Алейкум салам. Жакшы. Жакшы, рахмат колго. Бул Талгат азыр бир нерсени айтып берет, өтө кызыктуу болот. Ар бир киши үчүн өтө керектүү маалымат болот. Так что аянычан көрүңүздөр. Анда эмесе сөз башынан болсун. Талгат, айта берем өзүң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Куба такси каналына кош келипсиздер. Бизде мындай окуя болду да. 30 күнү чек арага чыгып келейик деп биз чогулганбыз да. 6 адам биз уже 31 күнү 25-жылы уже немеден чек арадан чыгып кетишибиз керек болду да. Эми азыр мен да Жанагы эле рейстер, керек, рейстер деген бардыгыбыздын баш ортунабыз. Ушундай окуя болду бизде. 30 күнү кеч саат 4-5терде уже чыгып кеттик жолгочу. 6 киши кеттик. Машинасына отурганда эле уже проблема башталды. Кайсы метрону алып? Метро проспект, мына Волгоград проспекттен кеттик биз. Аман деген бир бала салып берди. Асаат чыгып кеткен ал, Ал жөн эле ошол салып берип, ошол менен иштешет экен. Анан ал биздин таксинин аты Ырыс келди. Көрүп атсаң, связга чыгып койсоң жакшы болмок. Ал Ырыс келди менен биз сүйлөшкөнбүз. Кетип атканда эле уже айтканбыз биздин проблеманычы. Саат 12ге чейин 25-жылы чыгып кетип, 26-жылы кайра киришибиз керек. Границадан депчи. Биз айтып, ошентип жолго чыктык. Ал айтты, менде азыр карнивал алгам деди. Карнивал келип калыш керек. Карнивал менен жолго чыгышыбыз мүмкүн деди. Машинасына отурганда эле уже проблема башталды да. Машинасына отурганда машинасы вообще ысыбайт экенчи. Honda Odyssey ак цветте. Жок. Российский номерде. Өзү да гражданинмен, өзүм алып кирип, алып чыгамын деп башында ошондой сөз болгончу. Анан биз кеттик. Платная дорога салып, анан ошол Владимирский областька примерно 3 саатта жетип бардык да. Ал жерге барга чейин да тоңуп калганбыз бардыгыбызчы. Ал жерде 6 киши кеттик, 6 киши бардыгы сөзүмө тастыктап берет эмне болгондорун. Эгер Ырыс келип туруп сүйлөшөмүн деп туруп өзүнүн немесин чындыгын айтса, любой жерде жолугуп сүйлөшүшкө даярбыз биз. Ачыкпыз да бул переговоргочу. Ошолго мен ойлоймун, келип ошондой кылса туура болмок. Анан ошол биз кетип атып, Владимирский областька барганда уже 3 саатка таштап туруп жоголуп кетти. Машинаны алмаштырып. Өзү 2 сааттыкпы, 1,5 сааттыкпы жол өзү Владимирский область. Секин жай айдап барды. Ал неме машинасы келиптир элечи, карнивал. Ошого алмаштырып алайын деп секин айдап барды бир болсочу. Менин оюмча да эми. Бизге дагы айтып атты, ошол жерден алмаштырабыз деп. Анан машинаны алмаштырып келип алайын деди да, бизди бир шаурмичный жерге таштады. Ал жерде мына военный положение болгон үчүн полностью неме кылып коюптурчу. Глушить этип коюптур, телефондор да иштебейтчи. Ал 3 саатка жоголуп кетти. Биз ал жерде дагы мындай жакшына ысык жер эмес да. Ал жерде да тоңуп калганбызчы, отура берипчи. 3 сааттан кийин келди эле, сен бизди алдап качып кетти окшойт деп ойлодук деп бардыгыбыз айттык, недовольствону. Айтканда эле айтты, ал мен андай бала эмесмин, короче, туда-сюда деген сөздөрүн айтты. Мен эч качан жарым жолдо таштап кетпеймин депчи. Анан ошентип жол дайша уланды. Кетип атып айтканбыз биз, жетишибиз керек деп. Анан чек арага ошентип эптеп жетип бардык. Бардыгыбыз үшүп калганбыз. Машинасы вообще ысыбайт. Печкасын оңдотуп келдим деди, вообще ысыбады, короче, ошо Владимирский областьтачы.
Анан барып чек арага жеткенде мен машинаны алышым керек эле, за рулем мен отурушум керек эле. Мен өзүм опытный водителмин тоже. Анан кийин мен айттым, сен өзүң постоянно кирип чыгып жүргөн үчүн сен өзүң опытныйсың. Ал жерде биз правилаларды билбейбиз. Бизди өзүң эле алып кирип чык деп мен албай койдум. Албай койгондон кийин Байнур деген бала отурду дагы, жаш бала экен, эми 2005 2006, короче, ал отурду, алды машинаны. Анан кеттик чек арага. Ал ошол жерде калып калды, магазиндечи. Магазинден бирдекелерди алды дагы, барып жатып эс аламын деди окшойт. Анан кийин ал жакка кирип кетти да. Биз барсак, уже мындай экиге бөлүнө турган жери бар экен, ошол неме чек арадачы. Могул жактан российский граждандер менен казактардын граждандары без очередь келет экен да. Биз барганда эле ошол эки жерге бөлүнгөн жерге токтомокмуз сразу. Биз барганда эле ошол жерден алдап койду да, могул жак менен силер без очередь киресиңер депчи. Бизди алдап койду да, биз эми билбейбиз да аны. А биз зор экен анда, биз без очередь кирип кетебиз деп, бул жак менен сол жак менен встречка менен айдап барсак, гражданин Россия и Казакстан болсо гана кирет деп туруп бизди артка жөнөттү. Артка келсек, уже машинанын очереди узак кетип калыптырчы. Узак кетип калыптыр. Анан кийин биз узак жерге барсак, ал жакка барсак, по-любому саат 12ге чейин уже Россиянын чек арасынан чыгып кетишке үлгүрбөшүбүзгө көзүбүз жетти дагы. Анан кайттык, жанагы биз российский гражданин болсо бул жактан кое берет деп деген ойдочу. Кайра барып аны тауып ошол жерден кайра алып келдик эле. Мен билемин, бизди бул жактан кое бербейт, бул жакта тура беришиңер керек эле деп. Же башында бизге аны айтып койгон дагы жок да. Барганда могул жак менен айдабагыла встречка менен. По-любому киргизбейт. Оң жак менен гана тургула дегенде биз келип туруп эле сразу оң жакка сайылмакпыз да. Ошентип 12ге чейин үлгүрүп калмакпыз. Бизди алдап койгон үчүн кайра барып алып келсек, анан кайра ал келгенде вообще эле машина узакка кетип калды да. Чек арадан какой-то примерно 10 километрге чейин узап кеткен да очередь. Анан кийин ал жерге келип токтодук. Биздин бардыгыбыз уже көзүбүз жетти, что 12ге чейин үлгүрбөйбүз. Андан көрө алдырактагы машиналарга место болсо олтурайлы дедик да, машинадан бардыгыбыз түштүк. Ал калды. Бардыгыбыз бирден машинага отурдук. В любом случае андай болгон случайда да биз жетишпей калдык да 12де чыгып кетишкечи. Саат 12ге чейин чыгып кетишке үлгүрбөй калдык. Анан кийин ал жакка ар кимдин машинасына отуруп, баягы суукта туруп, суукта жүрүп, полностью. Анан биз да ооруп калдык. Арабызда ошо 60 жаштан өткөн киши дагы бар. Ал да кыйналды. Машина таппай, анан ошол жерлерден кыргыздарга отуруп, эптеп эми границага кирдик, чыктык, 12ге чейин үлгүрбөй калдык. Эч кандай смысл жок да. Акчаны дагы эки эсе жанагы болгон моментте элдердин көйгөйүнөн баягы акча жасагандар көп экенчи. Булар дагы 10 миңге чыгып келген жерине 20 миң алып атты да, эки эсе. 20 миңден бергенбиз бардыгыбыз. Кимдир картасына, мен лично картасына котордум анынчы, Рыскелдин. Кимдир наличка берди. Кимдир да почти бардыгыбыз эле картасына котордук, бир эле эжем ошо наличка берди. Анан кийин кирип чыктык эптеп. Мен кетип аткан, уже чек арага кирип кетип атканда уже ооруп баштадымчы. Понос болуп баштады да, кусуп чыктым. 15 саат дегенде кирип чыктык да. Кирип чыккандан кийин дагы баягы сөгүнүп урушпай жакшына эле. Давай эми тезирээк жеткиз, короче. Биздин хотя бы сенин шылакылыгыңан биз чек арага саат 12ге чейин жетип чыгып кете албадык. Ошо хотя бы акчабыздын жарымын кайтарып бер деген сунуш болду алгачы. Ал макул деди дагы, барып ошол Аман деген бала менен сүйлөшөбүз деди. Сүйлөшөбүз дегенде макул деп олтурдук. Бизде жанагындай жаман ой жок да алгачы. Жакшына эле сүйлөштүк. Бир эки, конечно, эмоция болот экен да жанагы жердечи. Үлгүрө албай калган үчүнчү. Үлгүрө албай калган өзү үчүн эмоциябыз бир эки чыгып кетти да, сөгүнүп кеттик анча мынчабызчы. Анан келип атканда дагы вообще бизде жаман ой жок. Анан ошол Рязанская областька келгенде биздин арабызда бир кыз бар эле, Милана деген. Ал ошол жерде эле уже бул акмак адам экен деди да, башка машина менен отуруп кетип калдычы.
Бул акмак адам экен, бул анын көзү жеткен экен, бул акмактыгына, шакал экендигине көзү жеткен экенчи. Ошол жерден башка машина отурду да кетип калды. Еще дополнительно акча төлөп туруп кетти да. Анан биз Рязанская областька келгенде Макдональдстан макул ысыгыраак чай ичип алайлы деп биз тоңуп калганбыз, машинасы дагы деле ысыбайт да. Анан кийин машинаны ысытпайсыңбы десем, мен уйкум келип кетип атат деп туруп, только машинанын музагы айдады да. Көрсө машинасы бузук экен. Өзү узак жолго чыкканда машинаны деген адамдар кичине карап туруп неме чыгат да. Ал вообще каратпаптыр дагычы, мындай айтканда, өзүнүн профессиясына вообще шалакылык менен мамиле кылган да. Бул шакалчы. Азыр келгенден кийин дагы ошол Владимирская Рязанская областьта түштүк. Түшкөндөн кийин эле азыр келем деп туруп, машинасы менен кетип калды да. Москвага кетип калды. Таппаганбар. Качып кеттир, таппай калдык. Биз ошол жерде бешөөбүз калып калдык. Бешөөбүзгө жана такси заказ кылсаң дагы 5 адамды отургузбайт го таксичи. 2 машина заказ кылыш керек болот да анда. Уже жаныбызда акчаларыбыз калбай калган да, ужечи. Телефондорубуздун зарядкаларыбыз да полностью вещилер машинада калып кеткен. Ал акмак бизди антип таштап кетет деп эч кандай ой жок эле да биздечи, жакшы ой бар эле. Жага чалдыңар да, Биз чалдык, жаздык, вообще ответ жок. 3 сааттай ошол жерде отурдук. Андан кийин 3 саат өткөндөн кийин айтып жазып бериптир мага СМСтен, бул ырыс келди дечи. Мен Москвага кеттим, короче. Силер кандай жетсеңер жетип алгыла, машинадан вещилериңерди келсеңер аласыңар, короче деди. Макул дедик. Нервибиз кайнады, ошол жерде бири-бирибиз менен карашып таң калдык биз. Биз үчүн жаңылык болду бул. Рязанская областька такси чакырдык. Такси да жок экен ал жакта, Москвага келбейт экен. Невыгодно окшойт аларга. Минивэн чакырдык, келбеди вообще. Анан аргасыздан уже электричка менен келиш керек болду. Москвага как-то добраться надо депчи. Кандайдыр жол менен келип алыш керек болду Москвага. Келдик да. Анда да электричка менен келдик, пересадка менен келип жаман кыйналдыкчы. Арабызда 50 жашка чыккан менен өзүм эжем бар. 60 жаштан өткөн киши бар. Берки карып калган да почтичи. Аларды ойлой эле ошол жерге өтө суук болду да ал күнү дагычы. Ошентип көчөдө калдык бизчи. Анан эптеп келип Волгоград проспекттен чыгып издедик аны. Таксистер турган жерден издедик, короче, таппадык да. Анан вещилерибизди могул жерге келгиле деп туруп, ол Котельники жактан под Москвага, короче, бир адрести берди. Келсеңер ошол жерден сүйлөшөбүз деди. Ал шакал дагы алдаптыр да биздечи. Биз ойлогонбуз да, келебиз, еще машинасынан полностью вещилерибизди алабыз дагы, анан сүйлөшөбүз ал жерде деп келсек, ал жерде да жок. Бир остановкага бир таксистен биздин вещилерди берип жүрүптүр. Короче, ошентип экөөбүз сүйлөштүк дагы. Давай биз менен келип мирно чечип койгун, родной. Деп жакшына түшүндүрсөк дагы түшүнбөйт экен бул балачы. Короче, бизди ошентип алдап Рязанская областьта таштап кетти бул шалакылык. Ошондо даны время эмне болот? Связга чыгып атабы, чыкпай атабы? Связга чыкты, сүйлөштүк. Кел көрүшөбүз, давай нормально решать этебиз, сүйлөшүү жолдору менен решать этебиз деп чакырдым мен. Чакырсам коркутуулар болду мага. Наоборот, өзү кылгылыкты кылып алып туруп, мага коркутууларды жасап ататчы. Эмне деп атат? Могул жерге кел, полицейский немеге бир участоктун немесин берди, адресин. Анан 11-чи кабинетке кирсең, какой-то мондой Александрович деген киши отурат. Ошол жерге келсең, мен лично кабинетте болом деди. Ну, хорошо дедим, макул дедим. МВД шеткем да? МВДде ошонун таанышы бар экен. Ол МВДде десе дагы макул. Ал РОВД деп алган алчы. Кыргызстан РОВДсын айтып алган. РОВДсын карасам жабык интернеттенчи. Макул барамын, бирок жабык экен го десем, уже сөз башка жакка алып кетти да. Сенде деле айып бар, сенде деле сен дагы мондой кылдың, андай кылдың. Кел сүйлөшөбүз эркекче, бетме-бет. Ишенген адамдарың алып кел, хорошо, адамдарды чогултуруп сүйлөшөбүз. Сеники туура болсо, сенден мен кечирим сурайм. Эгер меники туура болсо, сен дагы бизден кечирим сурап туруп, хотя бы 50% акчабызды кайтып берип кой. 50% бизге жардам деле бербейт да. Бизге эч кандай жардам бербейт. Просто сен өзүң чындыкты издеп атасың да. Конечно.
чтоб эме болсун депчи баягы. Бул жерде азыр мындай болуп калды да, братан. Дело принципи болуп калды да. Принцип менен акырына чейин барып бул баланы, бул шакалды тауып наказать этиш керек деп ойлоймунчу. Ушул чек арага каттаган истинный таксисттер менен деле сүйлөшсөң, алар деле буга айтмак да, кайтарып берип кой акчасын депчи. Потому что бизди көчөдө таштап кетти, биринчиси. Экинчиси, биринчиси өзү шалакылык кылды. Биз 12-ге жетпей калганыбыз. Экинчиси көчөдө таштап кетти, үчүнчүсү үшүп барып үшүп келдикчи. Ошол гана обидно болду бизге. Негизи мен мындай кирди чыкты маселесинде мен биринчи жолу ушундай окуяны окуп атам да, негизичи. Негизи дело принципе кетсечи бул жаман болот да аягычы, анткени законго таяп туруп жанагындай осуществление пассажиров и багажа деген закон бар. Ошол закон менен деле заявление жазып ишти бүтүрсө болот да, ал негизи штраф 400 000 рубль турат да. Рыскелде сен муну по-любому көрөсүң, так что талап менен өзүң жолугуп, же мага жолугасыңбы, же негизи жолукканда мага айтып коюп калат. Болду. Жолугуп барып түшүндүрүп сүйлөшмөй калабыз. Проблема жок. Негизи бул просто дело принципе кетип атат. Мен да буга жардам берем, эмне кылышты, кандай кылыштычы. Ошол үчүн Рыскелде өзүң жолугуп, ошол темаларыңды жаап кой. Жана Аманды да айтып койсоңуз, Аманда жолуксун. Пассатчик. Ал дагы акча Просто алган да. сүрөттөр бар да, мен сүрөттөрүн койбой эле коеюн. Может, жакшы болуп кетет да, просто эми сүрөтүн коюп, зачем уят кылыпчы, кичинекей эме болсунчу. Просто уят нерсе, Рыскелде мындай кылган болбойт. Же оюң болсо мага чал, жолугалы, сүйлөшөлү, может, Понятан экинчи жагы бар, аны да угабыз дегендей. Болду. Ошондой кылалы, Базар жок. Келсин, жолуксун. Мен ар бир сөзүмө, ар бир кадамыма жооп берген эркекмен. Менин паспортум российский деп мактанып өткөн да, мен типа Россиямын депчи, эми Россиям болсо эмне болуптур? Россиям болсо эле ыйык киши окуп аткенмин. Чындык ал тарапта эмес да. Ошода. МВД болсо МВДга келип жолугабыз давай дедим, ал жок. Ошон үчүн мекендештер чыкканда, баратканда жарым акчасын берип, келгенде жарым акчасын берилет. Ошондой кылгыла. Полностью берсе болбойчу. Мен ал эч кимди жамандаган жокмун, бирок ушундай кылгыла да, негизи ошондой болуш керек да. Баратканда жарым бериш керек, келатканда жарым бересиз. Ошол видеону ким көрсө лайктан басып, керектүү жактарга таратып коюңуздар. Просто мен эмемде биринчи жолу ушундай болот да. Мындай уккан эмесмин, кирди чыкты ушундай болгон үчүн. Мен да буга чейин кирип чыкты, кирди чыкты кылганбыз. Вообще проблема жок. Убактысында алып барып, убактысында алып келген. Братандар барып туруп чек арага барат дагы, как положено өзүнүн такси кызматын көрсөтөт, кайра алып келет. Эгер законго таянсак деле, по-любому закон сен тарапта эмес да, Рыскелде. Сен өзүң связьга чыгып, биз менен жөн эле немеге ынтымакка келгениң жакшыраак. Эгер биз принципке кетип атамын менчи, принципиально бардык, ошол биз 5 киши, 6 киши бардык. Бардыгы менин сөзүмдү тастыктайт любой жерде. Сенин жаман сөз айтпай эле коеюн, наржаң таза эмесчи. Таза эмес. Келип андан көрө жолук дагы полностью мирно чечип коелу. Сен кыргызсың, ошого пока закон боюнча, законго таянып, сага өчөшүп кыла элекпизчи. Если ушундай шакалить этип жок болуп жүрө бере турган болсоң, значит, дальше биз уже акырына чейин барабыз. Угуп койгон ал нерсеничи. Ошондо мен да ойлоп атам, ушул маселе жакшы жагына чечилип кетет депчи. Так что күтөбүз, эми мындай болсо дагы бир жума убакыт берели. Бир жума убакыт берели. Еще дагы таксисттерден суранайлы, мына өздөрү каттаган честным путем иштеген өзүбүздүн такси байкелер бар да, мына чек арагачы. Честным путем өзүнүн ак кызматын көрсөтүп иштеп келген адамдар бар да. Эгер таанысаңыздар, бул Рыскелди Алайдан болот экен, 94-жылкы балачы. Эгер бизге берсеңиздер, каерде неме жашайт, анда ал менен да жолугуп уже жашаган кереги жок. Просто ну хотя бы да айтып деп койсоңуздар жакшы болмок. Бир жума эле убакыт берели, анан дальше. Бир жума убакыт берели дагы, болбосо дальше уже биз 6 киши полностью заявление жазабыз, как положено, законно, ал үчүн жооп бересиң. Сенин машинаңды таппай калат деп эч качан ойлобо, камералар бар, азыр уже 21-кылым. Любой жерден табабыз, табат сени. Ошол. Ошол мекендештер аман болуңуздар, ишиңерге ийгилик.